Жаштардын кыргыз тилин баалоо кандай болуп атат негизи жаштар арасында? Бизде тескерисинче жаштарыбыз кыргыз тилин жакшы билбейт. Же болбосо мындай билет, кандай десем. Биздин мисалы мен дагы бир айтарым, тилекке каршы акыркы мезгилде мындай байкалып атат да. Жаштарыбыз тилди мындай тиричилик деңгээлдеги каражат катары гана колдонуп атышат. Жана мамлекеттик деңгээлде илимдин, билимдин тили, мындай бир кесиптин тили катары колдонулбай атпайбы? Мына ошол бизди өкүндүрүп атат да. Ошо ойдон калып калбаш үчүн биз жанагы нерсени күчтөп атабыз. Эми мамлекеттик кызматкер болом десең, мамлекеттик тилди билишиң талап деп мыйзамга кирип атабы? Эми каалайсың, каалабайсың үйрөнүшүң керек. Мында мурда жок болчу. Мурда кандай болчу? Мыйзам бар болчу. Мамлекеттик тилди билиш керек болчу. Бирок аны эч ким караган эмес, аткарган эмес. Себеби аны бузсаң да аткарбасаң да эч чарасы болгон эмес. Демек билесиң, билбейсиң иштей берчи деген сөз болчу да. Азыр эми андай болбойт. Азыр эми мында милдеттүү түрдө азыр жаңы мамлекеттик кызматка жаңы кирип аткан адам болсо, ал жерде мамлекеттик кызматка алуунун тартибинде, талабында жазылып турат. Мисалы, жогорку окуу жайын боюнча бүтүргөн, же болбосо кайсы кесиптен диплом болуш керек, билимдүү болуш керек. Анан мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Анан кээ бир кызмат орундарына талап коет. 5 жыл, 3 жыл стаж болуш керек, мынча жыл иштеген, тажрыйба болуш керек деген сөз. Анан ошол мамлекеттик тилди билүү деңгээли талап турат. Аны жөн эле мамлекеттик тилде кантип тастыктайт? Аны жанагы атайын кыргыз тесттин сынагынан өтүп, мамлекеттик тилди баланча деңгээлде билет деген күбөлүктү алып, ошону тапшырасың, ошондо сени мамлекеттик кызматка алат. Анысы жок, алынбайсың. Жогорку деңгээлде билиш керекпи? Маселе жогорку деңгээлде эмес, жок. Ал боюнча дагы бир нерсе мында толуктап коеюн. Көптөрү түшүнбөйт, эмне кандай болуш керек деп. Эң кызыгы мына 2017 жылы бизде токтом чыккан экен, өкмөттүн токтому ал кезде. 19-жылдан баштап ал талап боюнча, 2019 талап боюнча мамлекеттик кызматкерлердин баары B2 деңгээлинде кыргыз тилин билиш керек эле. B2 деген B2 эмес, C1 деңгээлде. Өтө бийик деңгээл. Эң жогору деңгээл. Эң жогору, андан бир жогору. 19-жылдан бери биз бүт мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер C1 деңгээлде билиш керек эле. Саналуу гана киши чыгат азыр текшерсе. Анчалык билбейт. 19-жылдан бери 6 жыл өттү. Эчтеке болгон жокпуз. Себеби кайра эле баягы маселе. Талап чыга берет, бирок аны жоопкерчилигин эч ким текшербейт да. Эми биз бул мыйзам долбоорун жанагынтип өз күчүнө киргизип атабыз да буюрса. Жана талабын да коюп атабыз, анан тиги камчысын да коелучу, тиги укук бузуулар кодексине бири-бирине кошуп атабыз. Бирок азыркы жагдайды түшүнүү менен ушундай мамиле кылып, анан биз быйылкы жылды башында министрлер кабинетинен тарабынан атайын токтом, жаңы токтом кабыл алдырдык, тил билүү деңгээлдерин аныктоо боюнча.